мына изилдөдө биз 1 жыл болуп кетти, 2 жыл болуп кетти. Мына Бишкектен ошол Гульсана деген эжекебиз келген. Биз музейлерди, Оштун музейлерине атайып баягындай разрешение алып кирип, музейлерде сакталган экен. Аябай көп белдемчи бар экен. Где-то 30-40 чакты белдемчи бар экен. Нукра кыргыздын белдемчилери. Ошо бүт архивден алып чыктырып, сүрөткө тартып, жазып, размерлерди жазып чыкканбыз да. Ошонун негизинде кандай түстөрдө, в основном темный түстөрү, анан кызыл түс, мына кызыл түстөгү сөзсүз белдемченин чекесине кыюу деп коет. Чекесине сөзсүз бардык белдемчеде бар экен да. Именно бордовый, мына кызыл түстөрдөчү кыюу деп коет. Ошо чекесинен келтиришкен, бардыгында бар экен да. Анан ал жерде көрүнүп турду, аябай чындап эле жакшы кыйын чебердин белдемчилери кандай экен, жөнөкөй адамдар белдемчин музейде бар экен да, сакталып жазып чыктык, жазып чыгып, ошо негизинде өзү бөлүнөт да, түштүк белдемчи, анан түндүк. Ошол жерде отличиясы бар да, мындай. Мисалы, мынау менде турган белдемчи бул түндүк регионуна караштуу. Ошол жактагылар ушундай белдемчи киет эле да. Түштүктө мындай белдемчи. Коздоп мынау сборкаларын, саймалары северный региондо көп болот да. Түштүктө болсо именно мынау поезд эле саймалар сайып, анан мына жерин мынтип адрасты кошуп, башка саймалар азыраак эле болот да. Анан бул жерде түштүк менен түндүктүн белдемчисинин отличиясы, мына жерде сборка болбойт. Мына жеричи мындай пышный болбойт. Социальный статус боюнча белдемчи тагышат эле аял кишилер. Канчалык саймалары көп болсо, жыш саймалары менен болсо, бул баягы байдын аялы деп белгиленет эле да, мындай. Анан сөзсүз түрдө мындай кундуздун мехи менен чекелерин эме кылып коюшат эле. Коздоп коюшат эле. Кундуздан көп, кыргыздар кундуз тебете, кундуз шкурканы көп иштеткени үчүн, норка азыр мен бул жерде норка тыйып койгон үчүн, ал жерде кундуз болсо аябай сонун көрүнөт да. Жөнөкөй статустагы апалар саймасы азыраак, саймасы жок деле белдемчи тагышкан күнүмдүк турмушкачы. Азыр турмушка чыга элек кыздар эле кыз узатууда белдемчи тагып чыгып атат, ал туура эмес. Өзү белдемчини төрөгөндөн кийин тагышат да кыздарчы. Төрөгөндөн кийин, значит, белдемчи тактыңбы, значит, элдер түшүнөт, что баласы бар экен деп түшүнүшөт да. Илгери биздин кыргыздар мынау айтып берип сүйлөбөстөн эле кийимден эле билип коюшат эле. Кандай статустагы келин, мисалы, кайсы уруудан, канча жашта, канча бала чакасы бар, ата энеси кайсы уруудан, кандай жерге турмушка чыкты, кайсы урууга деген кийимден эле билип койчу эле да. Азыркы учурда андай нерсе жок болуп калды да. Ошону сактап кармансак жакшы болот эле. Ошол жерде ошо белдемчини тың болуп, анан жылуу дагы болот. Бул ХБ тканьдан тигилет да булар. ХБ ткань тиккен үчүн мына жер жылуу болот. Анан илгерки биздин апаларыбыз ичтери дагы чыкпайт эле, түп-түз жүрүшөт эле, осанканы бүт баарын оңдойт да. Ичи дагы чыкпай, жылуу дагы болот. Тоолордо, жайлоордо жашаган. Мисалы, биздин көп магазиндерде башка жерлер дизайнерлер чыгарып атат. Ал салыптуу илгерки белдемчи эмес. Ал мына саманбап, ал жер такыр эле илгерки белдемчинин эмес сактаган жок. Жөн эле пояс менен эле юбка кылып, саймалар менен көркөмдөп. Технология, бунун технологиясы өзү башка. Мисалы, подкладыш,
подкладочный ткань. Илгерки белдемчилер кышкы жана жайкыга бөлүнчү эле. Кышкы дегенде бул ичили хб болот эле, бирок ичине баягындай эмени шырып чыгат эле. Пахта салат эле же кийиз жүндөрдү, төнүн жүнүн, койдун жүнүн салып шырып чыгат эле да. Аябай жылуу болот эле. Жылуу болуп жакшы сонун болот эле. А жайкыга болсо жөн эле ичилик менен эле мына саймасын сайып эле жеңил болот эле. Бирок жайкы ушу тоодо жайында деле белдемчи тагышат эле да. Саймасы өтө оңой. Сайма кыргыздын бул керме саймасы мен үчүн антистресс катары. Мен сайма сайганда кийимге саямбы, белдемчиге саямбы, сайма сайганда мен эс алам. Түштүк түндүк белдемчин деп атпайбызбы? Керме сайма сайышат. Биринчиден белдемчини размерлерин билгенден кийин биз саймасын ойлоп табыш керек. Саймасы дагы мен жана айтып кеткендей бир нерсенин маани болуш керек да. Маанилүү болуш керек. Саймасы маанилүү. Ол маанисин биз каяктан алабыз? Сайманын маанисин мисалы уурусун тартсак болот, же бир жаратылышты тартат, же бир мисалы бир тилектериң, ой тилектериң болсо, ошолорду сайып чагылдырса болот да. Бир белдемчин саймасын сайса, эртеден кечке отурса, бир айда сайып бүтсө болот. Анан мен жумушта иштеген үчүн, жумуштан кийин келип как антистресс катары колдонгон үчүн мен где-то 2-3 ай